Стационар 8-июньде ачылган. Адамдардын кайрылууларынын саны өтө көп болуп кеткендигине байланыштуу бул жерди кошумча ачканбыз. Бирок ачылган күндөн тартып эле бул адамдардын санынын кайрылганы өтө көп болуп атат. Биз күнүнө бир сутканын ичинде 700дөн ашык бейтаптарды кабыл алып атабыз. Арасында оор болгондорду биз медициналык тез жардам муунасы менен бул стационарга отуруп берип атабыз. Жеңил жана орто акыбалдагы бейтаптар бул жерде келип кетип лечениясын алып атат. «118-ге чалат, ал жерде мобильный бригада үйүнөн алып кетет. Анан бул жерге келип алып атат, жана детский инфекционный стационарда ПЦР анализ тапшырып атат. Эми алгандардын 80% положительный чыгып атат. Эми вакцина алган жарандарыбыз деле бар. Вакцина алып ооругандар деле бар. Эми вакцинаны алып 100% оорубайт дегенден алыспыз. Ал ар бир вакцинанын өзүнүн немеси бар, проценти бар, ошого карап. Кээинки вакцина 80% немени адамды защита кылат. Вакцина алган адам ооруп калат, ооруса дагы жеңил түрдө өтөт деген сөз. Анан азыркы маалда өзүңүз айткандай көчөдө тойлоп жүргөнү бар. Тойдо барсаңыз бирөөсү бир маска кийбейт. Жанагы үй бүлөсүнө коронавирус илдети тийген үй бүлөлөр өзүңүздөр байкайсыздар, көчөдө уже маскачан. Өзүңүз мына больницанын алдын көрүп атасыздар, уже маскачан турушат. Потому что бир туугандар бизде жатат, оор абалда жатат. Булар уже коркунуч сезими пайда болгондо. Кыргыздын сөзү бар. Дарт кеткенде дарыгер унутулат дегендей. Көчөдө жүргөн бейтаптар уже башынан өтүп уже унутуп калдыш да. Негизинен муну унутпаш керек, дагы эле сактаныш керек. Той тамашанага барбаш керек, азайтыш керек. Чектөөлөр, жарым-жартылай чектөөлөр кирген өзүңөр билесиңер. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Кафе ресторандарга айтып атабыз барып, 50-100 орунду болсо 50ге чейин адам алгыла, 200 болсо 100ге чейин адам алгыла, аралык сактагыла. Анан массалык иш-чараларга ушарында тыюу салынган. Эгер азыр 1-июльдан кийин дагы аба ушундай болсо, дагы чектөөлөр кабыл алынат да. Эми абалга жараша.